Жалпы ооругандардын дээрлик 70%дан ашыгы 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам Саламаттыкты сактоо министрлиги, Билим берүү жана Илим министрлигине мектептеги карантинди 30 декабрга чейин узартып, бала бакчаларды дагы жабуу боюнча кат жиберди. Өткөн жумада билим берүү уюмдары карантинге алынып, окутуу убактылуу онлайн форматка өткөн. Учурда Чүй облусунда эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө. 14 жашка чейинки бала болуп атат. Анткени себеби азыр интернет булакчада көп эле маалыматтар болуп атпайбы? Анткени алар өтө баягы уязвимый население болуп атат. Ошондуктан көбүнчөсү ушу балдар ооруп атат. Бир эле грипп боло турган болсо, грипп өзүнөн өзү 2-3 күндүн ичинде адам бутуна туруп кетет да. Анан эми азыр болсо бул грипптин формасы бул көпкө уланып кетип атат да. Температура өтө жогору болуп атат. Ошондуктан биз муну даже муну ковидтен деле биз баш тартпайбыз. Анткени себеби ковид да бар. Анын үстүнө азыр чучку тумоосу да башталып атат. Дарыгерлер сасык тумоолоп калган учурда түз эле ооруканага чуркабай, биринчи кезекте үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылууну сунуштайт. Муну менен оорунун оор түрүн жуктуруп алуунун алдын алууга болот. Буга катар бейтап жөнөкөй коопсуздук эрежелерин так сактоого, бет кап тагынып, аралыкты эске алууга тийиш. Алганыңыздан кийин 3-күн уже температурасы түшүп баштайт. Оорунун күч алышына коронавирус инфекциясынан кийинки иммунитеттин түшүп кетиши да бирден бир себеп дешет дарыгерлер. Башкысы сасык тумоого кабылган адам өзүн билемдик менен дарыланбашы керек. Айрыкча дары-дармектерди колдонууда сак болуу зарыл. Гриппол деген вакцина келген. Ошол гриппол деген вакцинасын биздики 20 ноябрга чейин 1500дөн ашык киши алды. Ал эми андан кийин колсо Дисефлу деген вакцина келген болчу. Ал дагы ошол грипптен эң эле жакшы вакцина болуп эсептелди. Ошону мына 1 декабрдан 15 декабрга чейин 350 адам вакцина алды. Дагы эле бул азыр биздин адамдарыбыздын, жарандарыбыздын ушу вакцинаны туура түшүнүп, туура кабыл алгандыгы бизди кубандырып атат. Анткени себеби ушу грипптен вакцина алабыз деген жарандарыбыз аябай көп болуп, кайрылгандар көп болуп атат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, сасык тумоого каршы жалпы 130 000 жаран эмдөөдөн өткөн. Вакцина кору өлкө аймагында жетиштүү. Ошондой эле оору күчөсө, орундар маселеси жаратпаш үчүн даярдык алдын ала көрүлүүдө. Мурат Жулукеев, Нурайым Бейшеналиева, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.